ошо эски пендечилигиңиздерден чыгыңыздар. Эски ойлоруңуздардан чыгыңыздар. Ошондо эски жашооңду эске албай, учурчак менен ыраазы болуп, ошо талкууга активдүү жоопкерчилик менен катышууга жоопкерсиңер деп берилет. Баягы студент деле сабакка баргандай жоопкер, мектептин окуучусу деле ошол сабакка катышканга жоопкер сыяктуу. Бул ааламдык сабакка дагы ошол катышууга, өсүүгө, өзгөрүүгө, эскичиликтен чыгууга жоопкерсиңер. Ошо оорукчан адамдар болсо, балдар болсо, жарым жандуулар болсо алып келип, ушу кандайдыр бир жерлериңер ооруган болсо, ушу узунуңардан эле жатып, түп-түз болуп, денеңиздерди ушу бошотуп, кем болгондо ошол диванбы, креслобу, стенабы жөлөнүп отуруп, денеңиздерди бошотуп, эркин сезип өзүңөрдү учурчак тутунуп ыраазы болуп отуруңуздар. Ушу ааламдык сабак убагында аалам күчтөрү, ата тегар байлар, мазар ээлери, периштелер, жөлөмө күчүңөр, Кудайнын улуу кызматчылары кызматта болот. Ар кимдин ордуна, кудурет касиетине жараша калыптандырат. Ошо улуулукка касиет жайгаштырат. Качкан касиетиңизди. Жана ошо денеңди бошот деген ошол. Канчалык адам тырышканда ошо энергиябыз, периштебиз качкан. Денеңиздерди бошотуп, ошо касиет жайгаштырат. Эки көзгө көрүнбөгөн бийонур энергия аркылуу пенде кутучак операция жасалат. Эки көзгө көрүнбөгөн сырлар, нурлар берилет. Операция жасалат кайдымкыдей. Ошол эстесеңиздер, энергия өтсө, ооруган жерлериңерге таасир берсе, ыраазымын деп, кабыл алдым деп, качкан касиетим келип атат деп, аалам күчтөрүнө ыраазымын деп, ааламга ыраазымын деп, көзгө көрүнбөгөн күчтөргө ыраазымын, жогорку күчтөргө ыраазымын деп, Арсыналайдын энергиясына ыраазымын деп, ушул күнгө ыраазымын деп, алар деле ошо ыраазычылыкты жакшы көрөт. Ушу жеңеңби, акеңби бир мындай бир жамандык, жакшылыкта баары тикесинен туруп кызмат кылып берет го. Анан атаңа эле рахмат айтпайсың да, Алла сага эле рахмат деп. Ошо аалам күчтөрүнө ыраазы болуңуз. Ошо жеңеңеби, келиниңеби, кайныңеби кенедей тикесинен тик туруп берген. Ошо сыяктуу ушу аалам күчтөрүнө ыраазы болуп, тобоңуздарга жанып, жаңы доордун талабы башка экен деп, ошо ар бир секунд жашооңуздарга ыраазы болуп, алтын доорго жаралып келгениңиздерге, кыргыз болуп калганыңыздарга, ушундай чоң кызмат буйрулганыңа, ушул баркы кеткен, духу түшкөн, кыргызга бир Кудайдан илим, кабар, сунуш, касиет берилгенине ыраазы болуп, бул адамзатка кыргыз башчы болооруна ыраазы болуп, ошо сиз калыптана албай атсаңыз, калыптана албай атасыз ошо улуулукка. Түшүнө албай атсаңыз, түшүнө албай атасыз, а бирок кээ бир адам калыптанып, түшүнүп, дүйнөнү тегеретип, тегиздеп атат. Ошого ыраазы болуп, сизди мына куткарып атат ушу эфир аркылуу. Эскичиликтен чыгарып, эволюциядан чыгарып, пендечиликтен чыгарып, ошого ыраазы болуп отуруңуздар. Ошо менен бүгүнкү теманы куйруктуу жылдыз жөнүндө өткүм келип атат. Мына куйруктуу жылдызда